Assalamu alaikum dostlar. Мынакей бул биздин өнөр кананын ичиндеги жазалган буюмдар. Сиздер көрүп тургандай бул жакта азыр жалаң мырзалар үчүн, акындар үчүн, шайырлар үчүн, баатырлар үчүн кемер курулар. Өзгөчө. Ташы менен десеңер ташы менен. Ташы жок десеңер ташы жок. Алем бул жагы болсо үйүлүп жаткан кожаларды көрүп атасыңар. Жалаң булгары. Алем бул жакка келе турган болсок, биздин колдон чыккан нукура кыргыз эри. Мындай шөкөттөр менен асыл баалуу таштар менен кооздолгон улуттук оюмдарыбыз. Карагылачы. Кандай сонун, Ал эми бул жакка келсек, мырзалар үчүн, айымдар үчүн, мырзалар дебедим да. Айымдар үчүн мындай сонун сумка. Апаңыздарга, келинчегиңиздерге белек кылсаңыздар болот. Бул жакта ошол кожаны тиккен машинка. Ал эми мунун үстүндө менден башка баары бар. Бул жак болсо дагы столубуз. Бул жакта мондай бир сонун буюмдар жасалат дейсиздер. Билериктер. Мондай билериктер. Бейишим апам дейт. Мондай сөйкөлөр жасалат. Ушунун баарын бая силер базардан көрүп окумуш экен, сонун экен деп аткан сөйкөлөрдү ушундай эле жерден жасайбыз да. Бул жерде жасалып келатат. Эми тазаланчу процесске жетти. Могул эмне деп турсаңыздар, бул болсо күмүштү чоёбуз ушул менен. Апаларыбыз камырды жукарткандай эле биз да күмүштү ушундай аппарат менен жукартып чоёбуз. Бул жакта болсо эритебиз күмүштү ушул менен. Мындай бир пайка деп коебуз. Бул жакта мындай бачоктор бар.